Ben главный ошо kızım ele operasiyasına ele kulağı öyle жақсы болып жүрсе эле болду. Ошого жардам сурайм сиздерден. Bir kulağına ele 100 000 деп айтышкан ошого. Kızım Tansulu 2011 жылы төрөлгөн. Assalamu alaikum, урматтуу мусулман муртаандар. Бардыңыздарга Аллах Тааланын мээрими, саламы, ырайымы, тынчтыгы болгон болсун. Кармаган орозоңуздарды Аллах Таала кабыл кылган болсун. Сиздер менен кайрадан Ал Жардам кайрымдуулук фонду кезектеги чыгарылышыбызды Ысык Көл облусуна караштуу Ак Суу районунун Бозчук айылына Гүлөзө эжебиздин үйүнө келип отурабыз. 12 жаштагы кызынын оң кулагы операцияга муктаж болгонуна байланыштуу каражат жетишсиздигинен биздин фондко кайрылган экен. Ал Жардам кайрымдуулук фондунун жамааты жана кайдыгер карабан мусулман муртагандардын жардамы менен биргеликте ушу Гүлөзө эжебиздин муктаждыгын чечип берели деген ниетте келип отурабыз. Мына өзүңүздөр көрүп жаткандай Гүлөзө эженин алдында турабыз. Гүлөзө эже менен азыр маек кылабыз. Гүлөзө эжеге 1-2 суроо берели. Гүлөзө эже, өзүңүз жөнүндө айта кетсеңиз, кандай муктаждыктар болуп атат, кандай кайсыл жагына каражат жетишсиз болуп атат, ошол жөнүндө үй бүлөңүз жөнүндө айтып берсеңиз. Салмаспы кыргыз элим, мен ушу муктажым, мен 3 балам бар. Өзүм квартирада турам. Жолдошум дагы ооруйт. Эме алдагы акча тапканга эмеси жок, муктажы жок. Улуу кызым кулагына ошо операциясына акча керек болуп аткан. Ошого кайрылгам. Мен главный ошо кызым эле операциясына эле кулагы эле жакшы болуп жүрсө эле болду. Ошого жардам сурайм сиздерден. Өзүңүздүн үй бүлөңүз жөнүндө айта кетсеңиз, канча балаңыз бар, жолдошуңуз бар? Өзүм 3 балам бар, 2 кызым, 1 уулум бар. Жолдошум бар. Аны деле эмесинен ошо ооруйт, ал дагы мындай оор жумуш кылганга болбойт. Иштей албайт, көп оор эме кылганга каражат жагынан ошо таба албайт. Анан ошо кыргыз эл менен ушул эле мендени башка эч мындай баары жакшы. Ошо кызыма эле муктаж болуп атабыз. Ошо кызыңызга ошо Бишкектен операция кылат дедиңиз, ошол канча каражат керек экен ошо кызыңызга? Bir кулагына эле 100 000 деп айткан. Оң кулагы көбүнчө укпайт экен деп, анан ошо кулагын оң кулагы болгондон кийин анан экинчи кулагын дагы көрөбүз деп айтышкан. Bir кулагына эле 100 000 деп айтышкан ошого. Түшүнүктүү. Кайдыгер карабан мусулман муртагандар буюрса жардам берет деген үмүттөбүз. Ушул биз көрүп жаткан бул үй өзүңөр квартирада турат экенсиздер, аябай эски үй турбайбы? Квартирада турабыз. Киргенибизге 1 жыл болуп калды, квартирага киргенибизге. Андан мурунку башка жакта жашаганбыз. Ал жактан ошо чыгасыңарбы дегенден биякты таап кирип келебиз. Бул квартирада турабыз. 1 жылга жакындап калды турганыбызга. Айына канча төлөйсүздөр бул квартирага? Азырча төлөбөйбүз, светин эле иштетебиз. Өздөрү биякта эмес, Москвада. Биз баргыча жашап тургула деп эме кылган, жайында келебиз деди, анан ошого чейин жашайбыз. Урматтуу мусулман муртагандар, Гүлөзө эжебиз дагы ошол кандай муктаждык жөнүндө айтып берди. Улуу кызы 12 жашта экен, 12 жашта болуп оң кулагы жакшы укпайт экен, анан ошол кулагына операцияга каражат жетишсизден биздин фондко кайрылган экен. Ошол Ал Жардам кайрымдуулук фонду жамааты ушул кайдыгер карабан мусулман муртагандардан жардам сурайбыз. Колдон келишинче Гүлөзө эжебиздин кызына, үй бүлөсүнө жардам берели. Эми кыйын эле кызым ушул эле. Ушу көп болду. 5 жашынан бери ушундай же көрсөтө албайм. Кыйналганмын. Кызым Таңсулуу 2011 жылы төрөлгөн.